Анан аны картошка катары жеш үчүн Аида Шадыбаева Ош облусунун Папан айылында кичи ишкердик менен алектенет. Пандемиялык шартта үйдө отуруп калган айым кадимки индуктарды көбөйтүүнү колго алган. Папандан 4 чакырым алыс жерде тоо башында багылган кара индуктардын саны 300гө жеткен. Тоодо багылган индуктарга суроо талап күч болуп, анын ар бирин 2,5 миң сомдон өлкөдөн тышкары сыртка да сатыкка чыгарды. Ош областынан эле өзүбүздүн ушул Папан эле айыл өкмөтүнөн эле адамдар ушул шаарда турган туугандарыбыз деле сурайт, анан 10-15 штуктан жазышат. Ошентип тез эле 200 кетип калат. Быйыл мына 2020-жылы декабрда көбү Казакстанга кетти, анан ушу Россиядагы туугандарыбыз дагы бизге дагы көбүрөөк кылсаңар, быйыл 1000 деле кылгыла дейт, бирок бизде андай кылганга шартыбыз жогорак. Кайыргүл Казылаеваны картошканын ханышасы деп атап коюшту. 1000 тоннага чейин картошканы эккен айым Европадан келген үрөндөрдү эгип түшүмдүүлүктү арттыруу жаатында жаңылык киргизген. 20 сотук жерге картошка эгүү менен баштаган Кайыргүл айымдын жеке ишкердиги өнүгүп, учурда өлкө боюнча 50дөн ашын мүчөлөрдүн башын бириктирген кооператив түзгөн. Кооперативдин мүчөлөрү бар. Кооперативдин мүчөлөрү Кыргызстандын Нарын областында, Кочкордо, Исикөлдө, Чүйдө, анан ошондой эле Жалал Абад 1-2ден баары биригип, 50дөн ашык мүчөсү бар кооперативдин. Ошо мүчөлөргө биз сапаттуу үрөн алып беребиз. Европадан баягы өзүнүн суроо талабына жараштуу эрте бышкан жана кеч бышкан сорттогу үрөндөрдү алып келгенден тышкары жөн эле алып келип бербей, ошо дыйкандарыбызга биз дагы жардам көрсөтөбүз. Өлкөнүн түштүк аймагындагы агрардык тармакта ишкердик менен алектенген 70 аялдардын жана жаш ишкерлердин бизнестеги өнүмдөрүн санариптик сабаттуулугун өнүктүрүү үчүн чеберчилик лагери өттү. Жаш ишкерлерди ушул жерде 3 күндүк бизнести кантип баштоо, бизнесте кандай мүмкүнчүлүктөр бар, финансылык мүмкүнчүлүктөрү кайсы жактан алса болот. Ушул багытта канамдап окуулар болот. 3 күндүк окуулар, бул ушул 3 күндүк окууда Кыргызстандын аймагында ушу жаштардан, аялдардан түзүлгөн, баягы иштеп жүргөн ушу бизнести башкарган, мындайча айтканда, адистер келип өздөрүнүн кеп кеңештерин берет. Негизги бул Агросуда долбоору ушу USAID тарабынан каржыланып, ушу Ош Жалал Абад Баткен областында Өзбекстан менен соода саттык алакасын жакшыртуу, Кыргызстанда ушул өндүрүлгөн Ош Жалал Абад Баткен областында өндүрүлгөн продукцияны коңшу Өзбек Республикасына экспорттап, мындайча айтканда, ушул аялдардан, жаштардан айыл чарба багытындагы өндүргөн продукциялардын экспорттоо болуп эсептелинет. Айыл чарбасында аялдардын жана жаштардын ишмердүүлүгүн колдоо, аймактардагы аялдардын ишкерлигине коомчулуктун көңүлүн буруу, колдоо жана алар өндүргөн товарларын сатыкка чыгарууга көмөктөшүүнү көздөгөн иш-чара алардын кызматын сатып алуу менен экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. У них уже есть опыт по... Катышуучулардын баарынын жеке иш тажрыйбалары бар. Алар агро жана мал чарбасында иштеп келишет. Бүгүн биз Canvas бизнес модели жөнүндө түшүнүк бердик. Анын жардамы аркылуу өздөрүнүн бизнесин чоңойтуп, ишкердиктин сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар киреше чыгаша тууралуу дагы кеңири үйрөнүп, продукциясын сыртка кантип экспорттоону да мыкты өздөштүрүшөт. Они могут экспортировать свою продукцию. Чеберчилик лагеринин жыйынтыгында 2 айлык окутуу программасына 40 катышуучу тандалып алынып, анын алкагында ментордук программалар, онлайн тренингдер уюштурулат. Катышуучулар каржылык каражаттарды тартуу менен өз бизнестерин өркүндөтүүнү үйрөнүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын айыл чарба тармагындагы адистердин кеңешин алып, тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.